Саламатсыздарбы, Оводы Лондон, BBC студиясында сиздер менен Акчолпон Койчиева. Эл аралык соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Президент Трамптын Иерусалимди Израилдин баш каласы деп таануу планы катуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн деген эскертүүлөр айтылууда. Атлеттери допинг колдонгону үчүн Орусияны 2 жылдагы Олимпиада оюндарынан четтетүү маселеси эмоцияны эмес, анализди талап кылат дейт Кремль. Адам жерде гана эмес, аны курчап турган орбитаны дагы өтө көп таштандыга толтурду. Окумуштуулар аны тазалоо жолдорун кароодо. Президент Трамп опурталдуу маселеге аралашып алды. Ал Иерусалимди Израилдин баш каласы деп таануу турганын билдирди. 1948 жылы Израиль түзүлгөндөн бери бир дагы мамлекет бул кадамга бара элек болчу. Трамптын билдирүүсү эл аралык коомчулуктун айыптоосун жаратты. Дүйнө лидерлери бул кадам улуттуу кесепеттерге алып келет деп эскертүүдө. Рим папасы Франсис дагы Иерусалим шаарынын учурдагы макамын урматтоого үндөдү. Соңку 1000 жылда эң көп согушту көргөн жана эң катуу талашка калган шаар Иерусалим болсо керек. Израиль Иерусалимди өзүнүн бөлүнгүс баш калаасы деп эсептейт. Бүгүн Дональд Трамп үгүт иштеринде берген убадаларынын бирин аткарары күтүлүүдө. Биз АКШнын элчилигин Жөөт элинин түбөлүктүү баш калаасы Иерусалимге көчүрөбүз. Биз Америка менен эң ишеничтүү шеригибиз Израиль ортосунда эч ажырым жок экенин көрсөтөбүз, деди эле Трамп. Иерусалимдин чыгыш жагы 1967 жылы колго алынгандан бери Израилдин көзөмөлүндө болуп келди. Палестиналыктар аны болочок Палестина мамлекетинин баш калаасы болушун каалайт. Бул чатакты эки мамлекет куруу жолу менен чечүү аракетине АКШ катуу сокку уруп жатат. Анткени эки өлкө куруу жолу менен маселени жайгаруунун эң чордонунда Иерусалим шаары турат. Көп жылдар бою Израиль-Палестина маселесин чечүүгө аралашкан тараптар, эл аралык коомчулук, Американын өзү ушул саясатты көздөп келген. Иерусалимдин статусу эң башкы маселе болчу, дейт Палестина делегациясынын башчысы. Учурда Тель-Авивде жайгашкан АКШ элчилигин Иерусалимге көчүрүү бир нече жылга созулушу мүмкүн. Эл аралык коомчулуктун басымдуу бөлүгү президент Трамптын кадамына каршы турат. Сауд Аравия, Түркия, Орусия, Британия жана Рим папасы да аны сынга алышты. Палестиналыктар менен израилдиктердин бул шаарында анын кимге таандык экени тууралуу маселе бардык нерсени бөлүп турат. Газада каршылык билдирген демонстрациялар чыкты. Бирок соңку учурда палестиналык акциялар бекем жетекчиликтин жоктугунан улам максатына жетпей таркап кетүүдө. Араб өлкөлөрү билдирүү жасашы мүмкүн. Эл аралык Олимпиада комитетинин 2 жылы Түштүк Кореяда өтүүчү кышкы оюндардан Орусияны четтетүү тууралуу чечимине карата ар түркүн пикирлер айтылууда. Президент Путин допинг боюнча Орусияга каршы айыптардын көбү далилдүү эмес деди. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Орусия мындан кемип калбайт, дүйнөлүк согушка Советтер Союзунун кыйрашына деле чыдаган деди. Түштүк Кореяда айрым спортчулар 2018 жылкы кышкы Олимпиадага даярданып машыга баштаган. Бирок мурда көп ийгиликтерге жетишпеген өлкөлөрдүн бири катышпайгалары анык болду. 4 жылга созулган тергөөнүн натыйжасында спорттук дерза багыттар сыпатталып келген өлкө Олимп оюндарынан четтетилди. Россиялык спортчулар 2014 жылы Сочиде өткөн оюндарда күмүскө түрүндө мурда болуп көрбөгөн өлчөмдө коз туткуч колдонушканы аныкталган. Андан соң 17 ай өтүп, эл аралык Олимпиада комитети адаттан тыш чечим кабыл алды. Россия оюндарга катышпайт. Билдирүүдө Орусия Олимпиаданын жана спорттун кадырына эбегейсиз шек келтиргени айтылат. Өзүм спортчу катары коз туткуч колдонбогон таза спортчуларга боорум ооруп жатат. Россиялык спортчулар анализдери таза чыгып, коз туткуч колдонулбаганын далилдей алса, алар нейтралдуу оюнчу катары оюндарга катыша алат. Бирок Россиянын желегин көтөрүүгө жана өлкөнүн гимнин ойноого укугу жок болот. Менин оюмча ар бир спортчу өзү чечиши керек. Спортчу катары өз өнөрүң, тартибиң жана денеңди көрсөткүң келсе катыша берет. Эгер мен спортчу болсом, оюндарга катышмакмын. Москва болсо оюндардан чыгып калганын мазактоо катары сыпаттады. Өткөн жумада Россиянын атлеттери кийимдерин көрсөтүп мактанып жатты эле. Эми ал кийимдер кереги жок болуп калды.
BBC Кыргыз кызматын көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Грузиянын мурунку президенти Михаил Саакашвили Украина өкмөтүнүн аны камакка алуу аракетин элди жогорку бийликтеги коррупциядан алагды кылуу деп атады. Анын жактоочулары Саакашвилини карматпай алып калышкан. Украинанын башкы прокурору Саакашвилини Орусияда жүргөн мурунку президент Януковичтин кишилери колдойт деп билдирүүдө. Баарыбызга эне болгон байыркы адамдын дээрлик бүтүн сөөгү Йоханнесбургда көргөзмөгө коюлду. Чакан бут деп аталган сөөк Түштүк Африкада табылган. Түштүк Африкалык окумуштуулар аял кишинин бул сөөгүн 20 жыл иликтеп, ал бери дегенде 3,5 миллион жыл илгерки деп айтууда. Бул пикирге макул болбогондор дагы бар. Бириккен Улуттар уюмунун балдар агенттиги 17 миллион ымыркай балдар булганган абадан дем алып жаткандыгын айтууда. Абанын булганышы алардын мээсинин өнүгүшүнө залакасын тийгизет. Спутниктер көрсөткөндөй өзгөчө Түштүк Азия аймагында аба булганыч. Зыяндуу заттар нормадан 6 эсе жогору болгон жерлерде 12 миллион ымыркай бар. Космос таштандыга толуп баратат. Ракеталардын сыныктары, эскирген спутниктер космосто кала берип, мындай таштанды барган сайын көбөйүүдө. Алар орбитада катуу ылдамдыкта жүрүп, кымбат баалуу азыркы спутниктерге тийсе керектен чыгарат. Британдык окумуштуулар буларды кармап жерге алып келе алчу космостук аппаратты чыгарууда. 3, 2, 1, lift off. Ондогон жылдар бою адам баласы мейкиндикке учуп жатты. Бирок асманга учкан нерселер ар дайым артка келе бербейт. Ошентип космосто таштанды толуп кетти. Remove Debris же таштанды тазалагыч деген аттагы кеме космостогу таштандыны тазалоодогу алгачкы кадам. Ал кеме спутниктен жасалган тор жана атайын найза сыяктуу жабдыкты колдонуп таштандыны чогултушу керек. Чогулган таштанды жер планетасынын атмосферасына кирери менен өрттөлө баштайт. Бул кеме Англиянын түштүгүндөгү Саррей аймагында жасалып, аны курууга 20 миллион доллар жумшалган. This is the Remove Debris platform. Remove Debris кемеси космостогу таштандыларды тазалап көргөн алгачкы жабдык болот. Бул абдан маанилүү миссия. Бул кемеге мурда космосто колдонулбаган жабдыктар орнотулду. Келечекте ушул сыяктуу жаңы жабдыктарды иштеп чыгуу үчүн биз бул кемени шашылыш түрдө учурушубуз керек. Мейкиндикке алгачкы жолу учкандан баштап планетанын тегереги таштандыларга толо берди. Жалпы эсеп менен 7,5 миң тонна таштанды азыр планетаны тегеренип жүрөт. Алар ракеталардын тетиктери, кемелердин иштебей калган жерлери, арасында жада калса космонавттар түшүрүп алган оокаттар бар. Алардын бардыгы чоң зыян келтирүүдө. Өткөн жылы тетик учуп жүрүп эл аралык станцияга урулган. Таштандылардын эң кичинекейи урулса да чоң жаракат кетирет. Таштанды канчалык чоң болсо, анын зыяны да ошончо чоң. Эми Remove Debris кемеге чоң үмүттөр артылууда. Аталган жабдык ойдогудай иштесе, келечекте мейкиндикке тез каттап турса болот жана аны тазалоо көйгөйү да чечилет. Спорт жаңылыктарына токтоло кетели. Чемпиондор лигасынын акыркы 16-сында Челси өз тобунда экинчи келип, эми Парис Сен-Жермен же Барселона менен беттешмекчи. Челсинин Атлетико Мадрид менен кечеки оюну 1-1 болуп бүттү. Манчестер Юнайтед кече 2-1 эсебинде ЦСКАны утту. Бүгүн болсо Реал Мадрид менен Боруссия Дортмунд, ошондой эле Манчестер Сити менен Шахтар Донецк таймашат. Мындан тышкары Ливерпуль менен Спартак ойношот. 2008-2009 жылдардан бери Чемпиондор лигасынын акыркы 16-сына кошула элек болгон Ливерпуль өз тобунун биринчи сабында. Тренери Юрген Клоп команданы күчтөндүрөрүн айтууда. Жаңылыктардын соңунда Супер Мариого эскертүү. Жапондуктар мынабул go-kart унааларына катуу берилип алган. Андыктан расмийлер буларды эске алып, жол коопсуздугу эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мажбур болду. Go-kart айдоочулары сөзсүз коопсуздук курун тагынып, көрүнүп туруш үчүн күчтүү жарык колдонушу керек. Токиодо жол эрежесине катуу маани беришет. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет барагыбызда турат. Биздин дарегибиз BBC Kırgız.com. Сайтыбыздан соңку жаңылыктарды таап окуй аласыздар. Ошондой эле бүгүнкү радиосту уксаңыздар болот. Берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.